Адамзат ушундай бир асыл пейилдер болот. Кыргызда бир сөз бар го, пейилине жараша деп. Пейилиң кандай болсо, көргөн жашооң ошого эле жараша болот. Денеңден кандай амал чыкса, башың ошол бир акыбалга айланып түшөт. Дайыма эле айтып келатам го, асманга пактыр кылсаң таш болуп түшпөйт, асманга алтын ыргытсаң күмүш болуп түшпөйт, асманга алма ыргытсаң картошка болуп түшпөйт да. Ошон үчүн денеңден кандай амал чыкса, ошол нерсе акыбал болуп башыңа келет. Ошого бир жашоодо кыйынчылык болсо, өкүнсөң, арман кылсаң, кызгачылык болсо, жүрөгүңдө бир кысылуу болсо, эч кимди айыптаба, өзүңдү айыпта. Анткени өзүңдө бир проблема бар да. Жүргөн турганыңда, адебиңде, сөзүңдө, көзүңдө. Ошон үчүн көздү сакта дейт, сөздү сакта дейт, колду, тилди сакта дейт. Айтайын дегеним, текебердик, каниеттүүлүк дегендин тескериси бул ач көздүк деп коет. Ал эми кичпейликтин тескериси бул текебердик да. Ошон үчүн ушундан баштайлы, анткени counterfactual деген бир теория бар. Бирдекени түшүнүш үчүн анын тескерисин түшүнүшүң керек да, ошондо сен анын кандай экенин, маани маңызын жакшыраак ачып бересиң. Текебердик деген ушунчалык жаман нерсе, адамды бейиштен кур калтырат экен. Айтып атпайбы, жүрөгүңдө дейт, заррадай бир чаңдын кыпынындай текебердик болсо бейишке кирбей калышы мүмкүн дейт. Бул дүйнөдө эмнеге жашап жүрөбүз? Амалыбыз, кадамыбыз, жамалыбыз жаратканга жагып, акыретте бир бейишке кирсек экен, Пайгамбар алейхисаламдын жүзүн көрсөк экен, ошол жакта бир жараткандын жаркын жамалын көрсөк экен деген ниеттен жашап жүрбөйбүзбү? Эми элестеткү, жүрөгүңдө текебердик болсо, ошонун баардыгын банкрот кылат экен да, нолго чыгарат экен. Ошон үчүн текебердиктен Кудай сактасын. Өзүң бир ойлонуп көрсөң, эмне үчүн шайтан болду, текебердиктен улам. Анткени адам жаралганда баардыгыңар бир баш ийгиле деди, сажда деди. Периштелердин баардыгы айтканды аткарды. Бир гана шайтан айткан экен да, мен оттон жаралсам, бул топурактан жаралса, мен эмнеге буга баш ийишим керек депчи. Ошол текебердиги үчүн, бир гана жол кылган текебердиги үчүн түбөлүк рахматтан, түбөлүк жакшылыктан кулду. Болбосо анын даражасы, илими, анын кылган ибадаттары укмуш болгон экен. Ошон үчүн текебердик бул шайтандын сыпаты, Кудай бизди текебердиктен сактасын. Топурактан жаралгансың дегендин бир мааниси ошол да. Сенин текебер болушка негиз жок деген эле бир белги. Анткени топурактан жаралдык, кайра топуракка барабыз. Байкасаң, адамдын денесинен чыккан нерсе деле топурак, адам жеген нерсе деле топурак. Буудайың да топурактан келет, арбузуң деле, коонуң деле, алмаң деле, өрүгүң деле баары топурактан келет. Бирок кайра топуракка айланат. Өзүң деле бир күнү топуракка айланарың турган иш да. Ошон үчүн эч качан текебер болбойт. Анткени бүгүн сен басып жүргөн топурак бир кез үстүңдө көмүлүп турган болот да. Сен басып жүргөн чөптөр бир күнү үстүңдө өсүп турган болот. Ошон үчүн Кудай текебердиктен сактасын. Текебер болбой. Ошого текебердиктин тескериси бул кичпейлдик. Кичпейлдик ушунчалык бир жакшы сыпат. Карасаң, кичпейил адамды эч ким жаман көрбөйт. Кичпейил адамды эч ким мындай көргүсү келбей койбойт да. Кичпейил адам адамдын жүрөгүн алат, адамдын көңүлүн алат. Байкасаң, адамдын жүрөгүн алгандан кийин каалаган нерсени салсаң болот. Ошон үчүн кичпейлдик деген ушундай нерсе, сенин даражаңды көтөрө турган нерсе. Биз эми ойлойбуз да, байлык менен даражабызды көтөрөбүз, бийлик менен даражабызды көтөрөбүз, сулуулук менен, күч менен, билим менен. Булардын бири да даражаңды көтөрө албайт. Анткени байлыкта машина миндиң, ал болгону темир. Үй салдың, ал болгону топурак. Мен маданият институтунда иштеп атам. Ушу чүйдүн өзүндө эле 58 шаар бар экен. Элестетип көрсөң, шаар, жөнөкөй эле айыл эмес, кыштак эмес, шаар. Алар каякта? Билсек бир бурананы билебиз, башкасын билбейбиз, туурабы? Ысык көлдө да ошондой бир 60-70 шаар болгон экен. Алардын баары топуракка айланды, жердин астында. Биз эмнебизге текебер болобуз да, кептин баарын ушундай болуп атпайбы? Баягы чиренген байлар каякта тарыхтагы, чиренген бийлер каякта, мен Кудаймын деген фараон каякта, Кудай бетин аргы. Эң сулуумун деген ошол эле Клеопатра каякта. Көрдүңбү? Ошон үчүн бул мактанып турган адамдын эч нерсеси жок. Анткени адамды текебер кылган ушул сыпаттар бар. Биринчи байлыгы. Кыргызда бир сөз бар. Бай дейт, бир жуттук деп коет. Ушундай малы көп адамдар болгон, кышта бир жолу катуу суук болсо, малы кырылып калат. Же болбосо жайда бир кургакчылык болсо, малы кырылып калат. Же болбосо бир чагылган түшүп, мен болгон окуяны айтып берейин, биз тарапта бир адамдын 300 коюн өлтүргөн да. Бир КамАЗ жолдон чыгып кетип, бир адамдын 100дөн ашык коюн өлтүрүп атат. Элестетип көр, бул байлыгыңа чиренбе, таянба. Байлык бир карасаң бар, бир карасаң жок. Чагылган деген бар, толкун деген бар, жер тирөө деген бар, зилзала деген бар, көчкү. Айтор байлыгыңа мактанба. Мына бийлик. Адамдар бийликке эскенде мындай чиренип калат, башкаларды тоготпой калат. Адамдын бийлиги ушунчалык бир опурталдуу нерсе, байлыктын сыноосу дейт. Өтө оор сыноо дейт. Бирок бийликтин сыноосу байлыктыкына караганда алда канча оор сыноо. Ошон үчүн адам бийликке жеткенде анын бийлиги тилин эркиндик берип коет экен. Сен начальниксиң, кол алдында бирөөлөр бар. Ага катуу тиесиң, ага орой тиесиң, ага буйрук бересиң, өзүң дагы кожоюн сезесиң. Бирок ошол эле мезгилде билбейсиң, эртеге ал ким болот, сен ким болосуң.
Анын укум-тукумунан кимдер чыгат, сенин укум-тукумунан кимдер чыгат билбейсиң. Мен бир окуяны уктум эле, балким бул чындыгы бардыр, балким чындыгы жоктур. Бирок эми окуган окуямды айтып берейин. Кыргызда эки хан бир мезгилде чыккан. Ормон хан, Жантай хан. Анан эл деген элди азыр деле чагыштырып атпайбы? Бул жакшыбы, бул жакшыбы, бул кыйынбы? Ушундай экөөнүн ортосунда сереш пайда болуп. Анан Ормон хан ушунчалык таасирдүү болуп турган учур экен, кол алдындагы жигитин жиберген экен. Бар дагы Жантайды алдыма алып келди. Анан жигити шайманын алып шайланып жөнөп атканда айтат экен да. Анда мындай кыл деп, токтоп тур. Кандай акыбалда болсо ошондой акыбалда алып кел дейт. Элестетип көр, кандай акыбалда отурса, ошондой акыбалда. Макул деп анан жигити шайланып алып барат. Эми баргандан кийин бул хандардын буйруктарын так аткарган Жасоолдор деген мындай духу күчтүү жигиттер болгон да. Жантай барбы деп кирип туруп эле, сен Ормонго чакырып атат дейт. Чакырып атат десе, макул дейт экен, барайын. Анда барайын деп эми кирип, ошондо мындай бутун чечип, жылаң баш болуп отурган экен да, эс алып үйдөчү. Анан эми макул кийинип алып жөнөйүн дегенде, жок дейт. Сен кандай акыбалда болсоң, ошондой акыбалда алып кел дейт. Анан кийинип алсам болбойбу? Болбойт. Мен ханымдын буйругун так аткарышым керек. Анан ошондо ал жылаңайлак жылаң баш келген экен ал. Анан Ормондун алдына барганда, Ормон чөйдөрүн карап жүрөт дейт. Аркасынан бар дейт. Ханым, мырзам чакырыпсыз келдим деп, карабай ар жака басып кетти дейт. Артынан дагы барды дейт, чакырыпсыз келдим деп, дагы ар жака басып кетти дейт. Үчүнчү жолу артынан барганда, эми жакшыраак жүр, өзүңдүн ордуңду бил, кимдин ким экенин да билип жүрсүң эми. Бара бер. Уктуңбу дейт, макул уктум, бир сөзүңүз эки болбойт деп кетет. Кетер мен Ормон хан айткан экен да, аттың мен туура эмес кылдым. Бул көрсө улуу адам экен. Эми мунун укум-тукумунан көптөгөн мыкты адамдар чыгат. Мен укум-тукумум кандай болот деп Кудай таала билет деп. Көрдүңүз, текебердиктин азабы акырет эмес бул дүйнөдө. Ошон үчүн бийликте өтө турган нерсе. Ормон хан кайда азыр, Жантай хан кайда, фараон кайда, Кеннеди кайда, ошол эле падышалар каякта бай атагы чыккан, ошол эле Харун Рашид каякта, ошол эле халифалар каякта. Ошон үчүн бийлигиңе да чирембе да. Аларга мейли өмүр өткөнчө падыша болгондор. А биз көрүп атабыз го. Бүгүн падыша, эртеги ким экенин эч ким билбейт. Эми Кудай бетин нары кылсын. Ушуга жетпесек болот эле. Бизди дагы башкарган падышаларыбыз азыр мекенимди бир көрсөм деп эки көз төрт болуп турат. Эми бул кимге кандай, бирок мен үчүн өтө оор. Өзүнүн жетекчилерин сыйлаган элдер деле жакшы да. Биз болсо эми ушундай болуп калды. Албетте аркысынан да беркисинен да дейт. Бирок биз негизинен мындай падышаларды анча сыйлаган элге кирбейт экенбиз да. Аларга мейли биз мактаган Исхак Разак деле мекенине баспай жүрүп кеткен экен бар. Москвадан келе албай, жок дегенде Ташкентке барып жашайын деп тилек кылып жүрүп арманда кеткен. Ошон үчүн көрүп атасың да, бийлик деген ушундай нерсе, кыргыз айтып коет. Зордун түбү кор деп. Зордун түбү кор, зордун түбү кор. Ошон үчүн билимге эч качан чиренбе. Ал бүгүн бар, эртең жок нерсе. Үчүнчүсү, адам билимине мактанат. Билим деген ушундай нерсе, адамдын даражасын чындап көтөрөт. Карасаң, Чубак ажынын мындай ашынган байлыгы деле жок, бирок баардыгыбыз сыйлайбыз. Абшүкүр ажыке балким миллиардер эмес, бирок баардыгыбыз сыйлайбыз. Максат ажыке ал министр же премьер-министр эмес, баардыгыбыз сыйлайбыз. Булардын даражасын көтөргөн эмне? Акыйкатты билген билими. Канча профессорлор бар. Эгерде азыр мисалы бир чогулуш болот, же болбосо мына Ташкент университетинен бирөө келет экен, бир профессор. Анан Гарвард университетинен бир жөнөкөй магистр келет экен десе, көбүрөөк Гарвард университетинин магистрине барат. Анткени Гарварддын даражасы илим жагынан алда турат. Бирок ошо илим билимиңе да мактанба, эмне себептен дегенде, башыңа бир таш тийсе, ошо илимдин баардыгы чыгып кетсин. Кудай бетин нары кыл. Жолдо кетип атып бир кырсыкка түшүп болсоң, акылың учуп кетсин. Акылдан айнып калсың. Кудай бетин нары кылсын. Бир оору тийсе, бир микроб кирсе, акылдан айнып калсың. Ошон үчүн илимиңе мактанба, мен илимдүүмүн деп айтпагам. Сен канчалык илимдүү болбо, жараткан илимин жанында ал. Мүмкүн эмес да салыштырып. Жанагы бир океан бар го, ошо пайгамбарлардын илими дагы океанга бир ийнени салганда канча суу чыгат, ошончо да илимибиз жок, анан мактанабыз. Көзүбүз ашып барса бир 100 000 жылдызды көрөр. 20 миллиард триллиондогон жылдыздар бар дейт, аны бир Кудай таала билет да, аныктанычы. Ошон үчүн илимиңе мактана бербеди. Көп адамдарда ошо илим текебердиги бар. Болгону бир кандидаттык жактаган, доктордук жактаган, академик деген наам алган, профессор деген наам алган, башкаларды киши ордуна көрбөй калат да. Ошол канчалык дейт, чымчык өйдөлөгөн сайын кичинекей көрүнө берет дейт да. Өзүңдү канчалык бийик сезген сайын элдин көзү ошончолук даражаң түшө берет. Айтат го, бул дүйнөдө өзүн бийик сезгендер акыретте адамдардын буту кумурскадай болуп калат дегенде, адамдар тебелеп өтөт деген. Ошон үчүн бул билимиңе да таянба. Билим деген ушундай нерсе,
Esinden bir çıksa bari çıkıp ketişiң.